Мына шайлоочуларды айрыкча кандидаттар болгондор, ушу жогорку кеңешке депутат болом деген кандидаттар шайлоочуларды сатып алып, ошолордун добуштарын чогултуп, эптеп ушул жерге барып калсам, бир оон ой коруп, тоону том коруп жиберем дешет да. Андай эмес экендигине мына өзүңөр күбө болуп атасыңар. Бүгүнкү күндө айрыкча ошол таза депутаттардын жогорку кеңешке шайланып барышына эң негизинен биздин өзүбүздүн шайлоочуларыбыз кызыктар болуш керек. Туура эмес, коррупцияга малынган, же болбосо деструктивный жанагы максаттары бар депутаттар шайланышына өзүбүз күнөөлүүбүз. Өзүбүз шайлоочулар өзүбүз күнөөлүү болуп атабыз. Ошондо негизинен шайлоочулар ушул маселени эске алыңыздар. Ал эми кандидаттарга жооптуу түрдө айтып коеюн. Урматтуу кандидаттар, жогорку кеңешке шайланып аткан. Эгерде кимдир бирөөңүздөр элди дагы сатып алайын деп, же болбосо элди дагы алдап добуш алайын деген аракеттериңиздер болсо, биз аны мыйзам чегинде чара колдонобуз. Мындан ары шайлоолор таза болуш керек. Таза адамдар шайланып барыш керек. Парламентибизде болобу, жогорку кеңешибизде болобу, же болбосо мамлекеттик кызматкарда болобу, таза адамдар иштеш керек. Ошондо гана мамлекетте өсүү өнүгүү болот. Бардык жерде тартип болуш керек. Мыйзамдуу тартиптин негизинде гана биз өнүгө алабыз. Эч кандай бир жанагы бирөө-бирөөгө жардам берип, же болбосо мамлекеттик кызматкерлер жардам берип шайлоого катышпаш керек. Кайсыл жерде шайлоолор жүрүп атса, мамлекеттик кызматкерлер, ошогон уюштуруп берген мамлекеттик кызматкерлер, же ошол жердеги муниципалдык кызматкерлер, эч бириңер шайлоого таасирин тийгизбешиңер керек. Эл өзү тандап алсын. Эл каалаганын, көңүлүнө жакканын таза деп элге кызмат кылат деген кандидат тандап алсын. Эгерде кайсыл бир мамлекеттик кызматкерлер шайлоолорго таасирин тийгизүүгө аракет кылса, биз аларды мыйзамдын чегинде жазалоого жана жоопко тартууга милдеттүү болобуз. Ушул жерде катышып отурган мамлекеттик кызматкерлер, мына прокуратуранын кызматкерлери турат, ГКМнын кызматкерлери турат, укук коргоо органдарынын кызматкерлери турасыздар. Ушул маселеге жакшыраак көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Биз мурдагыдай көз жазымда калтырып, коррупционер болсо деле, мамлекет уурдап талып жеген адам болсо деле, же болбосо зыянкеч болсо деле билип туруп, ошолордун акчасына кызыгып шайлаганды же ошолордун мамлекеттик чоң кызматка алып келгенди токтотушубуз керек. Кимдир бирөө кайсыл бир деңгээлде мамлекетке зыян келтирсе, түздөн түз жооп берүүгө милдеттүү болот. Анын ошол жооп берүүсүн камсыз кылуу мына биздин негизги милдеттерибиздин бири. Парламентти тазалоону көрүп атасыздар. Парламентке дагы туура эмес адамдар шайланып келип калган. Мына ошол адамдарды тазалоо милдеттери жүрүп жатат. Мындан ары да жүрөт. Мындан ары мен акчам эле көп болсо, же болбосо таанышым эле көп болсо, же болбосо мамлекеттик кызмат иштеген чоң тууган ургун болсо эле, мен парламентке шайланып келип калам деген үмүт болбош керек. Парламентке таза, мамлекетке берилгендик менен кызмат кыла турган, эл үчүн, журт үчүн жанын аябай ушул элге кызмат кылам дегендер гана келиш керек. Жөнөкөй адамдардын, жөнөкөй элдин арасынан чыккан мекенчилдерибиз келиш керек. Анан жалаң эле ушу коррупционерлердин ак энелери, туугандары келбеш керек. Келгендери мына тазалап атабыз, көрүп атасыздар. Мындан кийин дагы ушундай болот. Жыйынтыктарын өзүңүздөр көрүп атасыздар. Парламенттен эле акыркы эле маалдарда 5-6 депутатыбыз парламенттен кетти. Көпчүлүгү өз ыктыяры менен кетти. Себеби биз аларга көрсөтүп атабыз. Өз ыктыяры менен кетүүгө мажбурлап көрсөтүп атабыз. Алардын туура эмес депутат экендигин, туура эмес шайлангандыгын алардын белгилеп атабыз. Ал эми кетпегендери болсо, же болбосо мыйзамды бузгандарыны жоопко тартып атабыз. Мунун бардыгы мыйзамдын чегинде жүргүзүлүп атат. Бул мамлекетибиздин эртеңки келечеги үчүн жасалып аткан жумуштар.